Саламатсыңарбы, балдар? 同学们好，大家好。 Силер менен кайра эле эфирде Бишкек гуманитардык университетинин алдындагы Конфуций институтунун Кытай тили мугалимдери мен Маметова Азиза Лауши жана дагы 我是来自比什凯克人文大学孔子学院的张彩燕老师。 анан биздин кичинекей конокторубуз булар 66 мектеп гимназиясынын 5 класстын окуучулары Утегенов Амир жана Руслан кызы Айдана. Балдар, анда биз силер менен Кытай тилин окуу курсун улантабыз. Бүгүн биздин 9 сабак. Биздин колдоно турган китебибиз Куайлы Хай, кызыктуу Кытай тили деп аталат. Анда балдар сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабак Кытай тилинде сандардын айтылышына арналмакчы. Анда эмесе балдар баарыбыз азыр экранга жакшылап көңүл буруп, жаңылыш менен кошо жаңы сөздөрдү кайталап алалы. 1 1, 1 2 2, 2 3 3, 3 4 4, 4 5 5, 5 6 6, 6 7 7, 7 8 8, 8 9 9, 9 10 10 саны. 10 有 Бар деп которулат. 有个 Бул эсептик сөз. 个 Ал эми азыр балдар баарыбыз кошулуп жаңылышы менен кайталап алалы. Амир, Айдана, силер да кайталап турсаңар болот. Келгиле кеттик. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10有有有有个个个 个 Балдар, ушинтип биз силер менен 1ден 10го чейин кытайча санаганды билип алдык. Анда 1ден 10го чейин биз билип алдык. Ал эми 10дон 11, 12, 13 деп кандай санаарды мен азыр силерге айтып берем. Карагыла. 1 деген сан и деп айтылат. Ал эми 10 деген сан бул ш деп айтылат. Туурабы? Анда эмесе 11 деген сөз анда ш и ш деген 10 санын коесуңар да анан кийин эле 1, 2, 3 деген сандарды коюп кете берсеңер, ошо 11, 12, 13, 14 болуп уланып кете берет. Мисалы үчүн ш и анда жаңылышы азыр баарын айтып берет. Силер дагы чогулап кайталап алгыла болобу? Келгиле анда 11ден 20га чейин кантип саналат? Азыр жаңылыштан билип алалы. 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18
18、 18、 18、 19、 19、 19、 19、 20、 20、 20。 20. Ушундай балдар. Эми биз силер менен 11ден 20га чейин дагы санаганды үйрөнүп алдык. Ал эми 21, 22, 23 кантип саналарын билиңер келсе, анда мындай балдар. 20 дегенибиз 20 болсо, анда 21 дегенин деш үчүн 20 деген сөзгө эле и деп улантып кете беребиз. Мисалы үчүн 20, 20 20 деп улантып кете беребиз. Ал эми 30, 40 деген кандай болот ошондо? Анда мындай, балдар. 20 деген 20, туурабы? 30 деш үчүн жөн гана 10 санынын астына 3 деген санды коюп коебуз. Мисалы үчүн 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и ошондон ары уланып кетет. Бул нерселерди дагы кийин силер менен улантабыз, балдар. Азыр болсо кийинки сөзгө көңүл бөлсөк. Балдар, йоу деген сөз Кытай тилине которгондо бар деп которулат. Карагыла. Wo йоу десек, биз анда менде бар. Та йоу десек, анда аныкы бар. Ни йоу десек, анда сенде бар деген маанини түшүндүрөт. Кийинки сөзүбүз болсо г сөзү. Г деген сөз бул эсептик сөз болуп которулат. Балдар, биз деген кыргыз тилинде же орус тилинде биз эсепти айтып жатканда, мисалы үчүн, бир адам же эки адам же бир эжем, эки байкем деген сөздө жөн гана бир эжем, эки байкем деп эле айтабыз. Бул жерде эсептик сөз болбойт. Ал эми Кытай тилинде эсептик сөз сөзсүз түрдө колдонот. Мисалы үчүн, и г же бул бир эже, туурабы? Кана айдан айтчы, эки эже деген кантип айтылат анда? Эми ушул жерден мен силерге айтып кете турган сөз бул ляң деген сөз. Балдар, эки деген сөз Кытай тилинде эсепти билдирип жатканда ляң деп айтылат. Ляңгы же болбосо ляңгы кыгы же болбосо ляңгы диди. Анда айтыңызчы Айдана, 3 эжем деген кантип айтылат анда? Саңгы же. Көрдүңөрбү, балдар? Ушундай. Ошондуктан эсептик сөздү унутпагыла. Сөзсүз түрдө биринчи санды айтасыңар, андан кийин эсептик сөз айтылат, анан кийин мисалы үчүн байкем же эжем деген сөздөрдү же 3 алма, 3 адам деген сөздөрдү айта берсеңер болот. Анда келгиле ушул жаңы сөздөрүбүздү колдонуп, биз силер менен сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнөлү. Баарыбыз экранга көңүл бурабыз, жаңылаушы менен кошо кайталайбыз. 你有弟弟吗？ Сенин иниң барбы? 我有一个弟弟。 Менин бир иним бар. 你有哥哥吗？ Сенин байкең барбы? 我有一个哥哥。 Менин бир агам бар. 你有姐姐吗？ Сенин эжең барбы? 我有2个姐姐。 Менин эки эжем бар. Балдар, азыр болсо силер дагы жаңылаушы менен кошо ушул сүйлөмдөрдү кайталап алсаңар болот. Амир, Айдана, анда силер да жакшылап кайталап тургула болобу? Кек дегенде. 你有弟弟吗？ 你有弟弟吗？ 我有一个弟弟。 我有一个弟弟。 你有哥哥吗？ 你有哥哥吗？ 我有一个哥哥。 我有一个哥哥。 你有姐姐吗？ 你有姐姐吗？ 我有2个姐姐。 我有2个姐姐。 Азаматсыңар, балдар, эң жакшы. Анда эмесе, келгиле ушул сүйлөмдөрдү кошуп, биз дагы диалог түзүп алалы.
Анда жаңылаушы биринчи баарыбызга диалогду окуп берсе, балдар алар менен чогуу окуйт. Андан кийин өзүбүз дагы диалог түзгөнгө аракет кылып көрөбүз. Жаңылаушы баштасаңыз анда. 你好，你好，你好，你好，你好吗？你好吗？我很好。我很好。你好吗？你好吗？我很好。我很好。你爸爸妈妈好吗？你爸爸妈妈好吗？我爸爸妈妈很好。我爸爸妈妈很好。你有姐姐吗？你有姐姐吗？我有3个姐姐。我有3个姐姐。你有哥哥吗？你有哥哥吗？我有1个哥哥。我有1个哥哥。你有妹妹吗？你有妹妹吗？我有2个妹妹。我有2个妹妹。那是你外公吗？那是你外公吗？他不是我外公，他不是我外公，他是我爷爷。他是我爷爷。 Азаматсыңар балдар. Анда жаңылаушы экөөбүз азыр диалог түзүп көрөлү. Силер угуп тургула. Болобу? жаңылаушы, 你好。你好，阿吉扎老师。你好吗？我很好，你好吗？我很好。你爸爸妈妈好吗？我爸爸妈妈很好。张老师，你有哥哥吗？我有1个哥哥。你有妹妹吗？我有1个妹妹。你哥哥叫什么名字？我哥哥叫阿曼。你妹妹叫什么名字？我妹妹叫Айпири. Келгиле дагы бир жолу баарыбыз ушул сабактын жаңы сөздөрүн кайталап алалы. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10有有有有个个个 个 Азаматсыңар балдар. Мен жана айтып өткөн ляң деген сөз эмки сабакта дагы улантып айтып берем ал жөнүндө. Ал эми азыр болсо баарыбыз чогулуп жаңылаушы менен ушул сөздөрдө кезиккен үндүү, үнсүз тыгыштарды кайталап алалы. Жаңылаушы баштасаңыз. 1 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 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4安安安安3 3 3 3 Азаматсыңар балдар, эң жакшы. Анда эмесе азыр дагы бир жолу диалогду карап, биздин өткөн сөздөрүбүз, түзгөн сүйлөмдөрүбүз кантип күнүмдүк жашоодо колдоноорун дагы бир жолу билип, диалогду окуп алалы. Келгиле анда баарыбыз жаңылаушы менен диалогду кайталайбыз. 你好，你好你好，你好你好吗？你好吗？我很好。我很好。你好吗？你好吗？
我很好。我很好。你爸爸妈妈好吗？你爸爸妈妈好吗？我爸爸妈妈很好。我爸爸妈妈很好。你有姐姐吗？你有姐姐吗？我有3个姐姐。我有3个姐姐。你有哥哥吗？你有哥哥吗？我有1个哥哥。我有1个哥哥。你有妹妹吗？你有妹妹吗？我有2个妹妹。我有2个妹妹。那是你外公吗？那是你外公吗？他不是我外公。他不是我外公。他是我爷爷。他是我爷爷。Рахмат жаңылаушы. Балдар, силер дагы азаматсыңар. Ошентип балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын Кытай тилине арналган бөлүгү аягына келип жетти. Биз бүгүн силер менен кытайча санаганды, дагы башка жаңы сөздөрдү, ал сөздөрдү кошуп сүйлөмдөрдү түзгөндү, диалогдорду түзгөндү үйрөнүп алдык. Балдар, ошол убактыңарда унутуп калбай, көп кайталап тургула, болобу? Кытай тилин дагы бир жолу эскерте кетейин. Көп кайталап турса гана үйрөнүп алганга болот. Анда балдар, азыр биз сабагыбыздын Кытай маданиятына арналган бөлүгүнө кезек берсек. Азыр болсо биз силерге Кытай элинин эң чоң ачылыштары жөнүндө айтып беребиз. Анда биринчи жаңылаушы бир аз айта кетсин, а мен силерге которуп берем. Болобу? Кеттик анда. 中国古代4大发明。 Кытай элинин дүйнө жүзүнө таанылган 4 эң чоң ачылышы. 造纸术。 Кытайдын биринчи дүйнө боюнча биринчи жолу Кытайда кагазды ойлоп табышкан. 活字印刷术。 Ал эми экинчи чоң ачылыштыгы бул китеп жазуу. 火药。 Ал эми үчүнчү болсо бул ок дары. 指南针。 Биринчи болуп дүйнө жүзү боюнча Кытай эли компасту ойлоп тапкан. Көрдүңөрбү балдар? Кытай эли дүйнө элдерине эң керектүү болгон 4 нерсени ойлоп табышкан экен. Анда биз бүгүнкү сабакта ушул нерселерди да билип алдык. Мындан кийин силер бирөө сураса, айтып берсеңер болот. Балдар, ушинтип биздин Кытай тил сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калыңыздар. 同学们再见。再见。